эмне үчүн? Жалал Абад шаарында профессионалдуу заманбап футбол борборун куруу аракеттери көрүлүүдө. Анын алкагында бүгүн Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын өкүлдөрү менен шаар мэри Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов баштаган депутаттар тобу жолугуп, атайын жыйын өттү. Максаты өлкөнүн 3-чү ири шаар аталган Жалал Абадта да заманбап шарттар менен камсыздалган муниципалдык футбол борборун куруу жана футболдук команда түзүү. Мындан тышкары аталган клубда футболго кызыккан жаш спортчуларды даярдоо көздөлүүдө. Жыйындын алкагында жергиликтүү кеңештин депутаттары демилгени ишке ашыруу үчүн калаанын келээрки жылдагы бюджетине киргизүү аракеттери көрүлө турганын билдиришти. Негизги максат бул Жалал Абад шаарында профессионалдык футбол командасын түптөө. Анын аркасынан ошол эле биздин жаш өспүрүм балдарга шарт түзүү, ошол эле инфраструктура, материалдык техникалык база жагын боюнча сүйлөштүк. Ал футбол борборунда оюн талаалары болот. Андан тышкары административный корпус болот. Ошондой эле биз жатакана, баягы эле балдарын займаштырган фитнес залдар курулуп, ошолорго шарт түзүп, ошолорду ошол жерде тарбиялап, чоңойтуп, анан ошолорду биздин курама команда даярдап, ушул жактан алып кетүү негизи.